Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы өкмөттүн сот өкүлчүлүктөрү борборунун директорун кармады. Бул тууралуу Финполдун маалымат кызматы кабарлады. Мекеме башчысы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталып жатат. Тергөөнүн жүрүшүндө кыргыз өкмөтүнүн сот өкүлчүлүктөрү борбор менен финанс министринин жооптуу кызматкерлеринин мыйзамсыз иш-аракеттери натыйжасында мамлекеттик бюджетке өзгөчө ири өлчөмдө 12 миллион доллардан ашык зыян келтирилгендиги аныкталды. Учурда иш тергелип жатат. Кылмышка тиешеси бар делген дагы башка жогорку кызматтагы адамдарды аныктоо боюнча ыкчам тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Ички иштер министрликтин жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалынын жетекчисинин орун басары кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдирди. Маалыматка караганда жетекчилик кызматтагы адамдары сый акы алганы боюнча коррупциялык схема аныкталган. Ведомстводон мындай инициалдарга туура келген бир эле орун басар бар. Ал Сатыбалдиев Нур Рысканович. Сатыбалдиев 1 жыл мурун Бишкекте түзүлгөн кайгыл күзөт милициясына адамдарды жумушка алууда акчалып турган деп шектелип жатат. Мындан сырткары ал иштеп жаткан милиционерлерди кызматынан көтөрүү үчүн пара алып турганы кабарланды. Шектүү УКМКнын тергөө абагына киргизилип, кылмыш жаза кодексинин 325-беренеси пара алуу боюнча сотко чейинки өндүрүш башталды. Бишкек эркин экономикалык зонасынын директору Дүйшөн Ирсалиев кызматынан бошотулду. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Тийиштүү буйрукка президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров кол койду. Ирсалиев бул кызматта 2015-жылдан бери иштеп келген. Буга чейин депутатка талапкер Жогорку Кеңеш менен мамлекеттик мүлк фондунун аппарат жетекчисинин орун басары болгон. Жогорку Кеңештин депутаттары эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри кызматына Аида Исмаилованын талапкерлигин жактырган жок. Жыйында депутаттар Исмаилованын буга чейин жасаган иштерин катуу сынга алып, июль айында 1000ден ашуун адам коронавирустан каза болушуна моралдык жоопкерчилигин сурашты. Натыйжада добуш берүүгө келгенде 34 депутат макулдугун берди. Мындан улам анын талапкерлиги колдоо таппай калды. Исмаилованы министрлик кызматка бекитүү үчүн кеминде 50 депутаттын макулдугу каралмак. Жогорку Кеңештин төрагасы Канатбек Исаев өзүнө ишеним көрсөтпөө тууралуу демилге боюнча так маалыматы жок экенин билдирди. Белги кетсек, айрым депутаттар спикер Канат Исаевке ишеним көрсөтпөө боюнча кол чогултуп жатышканын эл өкүлү Сайдулла Нышанов билдирип, эгер Канат Исаев төрагалыктан кете турган болсо, анын ордуна Талант Мамытов барары айтылууда. Бирок ал азырынча мындай маселе карала электигин айтты. Эгер сунуш түшүп калса, карап көрөрүн билдирди. Белги кетсек, спикерди кызматтан алуу үчүн 80ден кем эмес депутаттын макулдугу талап кылынат. Мекен ынтымагы реформа замандаш бүтүн Кыргызстан социал-демократтар баштаган бир топ партиянын өкүлдөрү Үмүт аттуу саясий кыймыл түзгөнүн жарыялап, парламентке кайра шайлоону конституцияга ылайык 20-декабрда өткөрүүнү талап кылышты. Бул тууралуу талабын алар бүгүн 28-октябрда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында билдиришти. Чогулгандар шайлоого байланыштуу мыйзамдарга киргизилген жаңы өзгөртүүлөрдү президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаровдун кол коюусун жана шайлоону калыс өткөрүп берүүсүн керектигин белгилешти. Алар ошондой эле баш мыйзамдын шашылыш реформалоого каршы экенин, аны президенттик жана парламенттик шайлоону өткөргөндөн кийин добуш берүүгө чыгарса болорун билдиришти. Партия өкүлдөрү мындан сырткары 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылгандыгына байланыштуу утулган партиялардын күрөөлөрүн кайра кайтарып берүүсүн да талап кылышты. Кыйноонун алдын алуу боюнча Улуттук борбор Акыйкатчы институту жана Бир дүйнө Кыргызстан уюму чогуу жүргүзгөн иликтөө Кыргызстандагы жабык жайларда пневмониянын симптомдору 1000ден ашык адамдан байкалганын аныктады. Бул тууралуу 28-октябрда аталган уюмдун жетекчилери Бишкекте атайын басма сөз жыйынында билдиришти. Иликтөөдө 47 колонияга 1000ге жакын адам пневмония менен кайрылганы жана 6 адам каза болгону жазылган. 22 адам ПЧР тестин тапшырган. Кыйноонун алдын алуу борборунун жетекчиси Бакыт Рыспеков жабык мекемелердеги абал көз жазында калганын билдирди. Сауд Араб падышалыгы умра ибадатын аткарууга уруксат берилген жана уруксат берилбеген өлкөлөрдүн тизмесин жарыялады. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалынын маалыматына ылайык, Сауд Арабиясы 3-этап менен 1-ноябрдан баштап сырттан келүүчүлөрдү умрага кабыл алууну баштап 108 өлкөгө уруксат берди. Алардын катарында Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Түркия, Азербайжан жана Беларусь өлкөлөрү бар.
Азырынча убактылуу уруксат берилбей турган мамлекеттердин саны 20 түзөт. Алардын катарында Иран, Египет, Италия жана Кыргызстан бар. Ал эми уруксат берилбей турган мамлекеттердин саны 56. Алардын катарында Кувейт, Россия, Украина, Улуу Британия жана Америка Кошмо Штаттары бар. Учурда Төө ашуу ашуусунда кар жаап жатат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрликтен билдирет. Министрлик узак жолго чыккан жарандарды унаалардын дөңгөлөктөрүн кышка алмаштырууну сунуштайт. Парламенттик шайлоого чейин өлкөнүн баш мыйзамын өзгөртүп алалы деген сунуш боюнча талкуу токтобой келет. Эгер бул кадамга барсак, өлкө мыйзам талаасынан четтеп кетет деген кооптонуулар айтылып жатат. Жаш юристтердин пикиринде, конституцияны парламенттик шайлоо өткөндөн кийин шашпай өзгөртүү керек жана буга бери дегенде жарым жылдай убакыт талап кылынат. Бир тарабынан эл азыркы саясий системадан тажап өзгөрүүнү күтүп жатат. Андыктан президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун алдында оңой эмес тандоо турат. Элдин мүдөөсүн канааттандырып өзгөрүүгө баруу керекпи же баш мыйзамдан четтебейли деп эски эле жол менен кете берүү керекпи? Баш мыйзам солкулдап тиги астындагы фундаменти бошоп калган убакытта сыйлаштын кереги жок болчу. Баш мыйзамды биз тет 10-жылы сыйлашыбыз керек болчу. Эми мыйзамдан дагы жогору турган нерселер бар. Бул эки нерсе. Эң биринчи бул элдин эрки. Баягы юридикалык тил менен айтканда воля народа деп коет да. Анан экинчиси элдин эгемендик укугу. Мына ошо экөө мыйзамдан жогору турат. Бул бир жагы. Экинчи жагынан мыйзамдуулук дайыма керек. Мына биздин ата-бабалар дагы ушу мыйзамдуулукту колдоп келишкен, ошого таянып келишкен. Бирок биздин ата-бабалар алган мыйзам такыр башка болчу. Алар деген мыйзамды элдин арасынан 5 деген 10 деген керек болсо 100 деген жылы калыпка салып, элекке салып өткөзүп, ошондой мыйзам алып жатат. А биз антпай атабыз. Учурда өлкөдө президенттик башкаруу болушу керекпи же парламенттикпи деген суроо коомчулукта талаш жаратууда. Бул маселени референдум өткөрүү жолу менен эл чечүүсү керек. Андан тышкары парламенттеги депутаттардын санын кыскартуу талабы айтылууда. Менимче майда өзгөртүүлөр бир топ эле болот. Мисалы үчүн ошол эле 120 депутаттын императивдик статусун алып коюш керек, менимче. Кол тийбестигинен ажыратыш керек. Санын кыскартыш керек. Бир мандаттуу болобу же пропорционалдык болобу, ошону аныкташ керек. Же аралаш болобу. Эң негизги маселе ушул жерде турат, айтмакчы. Бул ошол маселелер көп. Өлүм жазасын киргизүү жөнүндө сүйлөө эмелер болуп атат, сунуштар болуп атат. Өзгөчө баягы коррупциялык иштерге жана баягындай бир абдан оор беренелер деме кылганга. Ошондой эле өлкөгө партиялык түзүлүш керекпи же бир мандаттуу түзүлүшпү? Бул суроодо талаш жаратууда. Мындай өзгөрүүлөр конституциялык реформаны талап кылат. Эгерде жаш юристтер айтып жаткандай, парламенттик шайлоону өткөрүп алып, андан соң баш мыйзамды шашпай карап чыгалы десек, анда кайра эле мурдагыдай саясий соодалашуу жана бийлик бутактарын устукандай бөлүшүү илдети кайталана берерин эл түшүнүп турат. 20 декабрда парламенттик шайлоо болот деген деле туура. Мыйзам боюнча ушундай, бирок аны эл каалабай атат да. Себеби парламент шайлоо болсо, баягылар эле келет, дагы эле акчалуулар келет. Себеби эч нерсе өзгөрбөйт. Ошол баягы форма 2-ни алып койгондугу, андан кийин берки 1 миллион кылып койгондугу, жана башка эмелер, алар жөн эле баягы бир кичине упайындык сүйкөп койгондой эле болуп атат. Чынында алар сатып алганга дагы ошондой шарт болуп атат да. Жаш юристтер келтирип жаткан жүйөлөрдүн бири 28 октябрда азыркы чакырылыштын депутаттарынын мөөнөтү аяктап, андан кийинки кабыл алынган чечимдердин баарысы легитимсиз болуп калат дешүүдө. Баш мыйзамдын 70-беренесинде ушул жерде турат, депутаттар 5 жылдык мөөнөткө партиялык тизме менен шайланат деп турат. Ушундай жобо бар. Ошондон кийинки эле 71-беренеде турат, азыркы иштеп аткан депутаттардын мөөнөтү дейт. Кийинки чакырылган, кийинки шайланып келген жогорку кеңештин биринчи жыйналышы башталган күнү бүтөт дейт. Ушундай бир оор абал болгондо бизге жогорку кеңеш керек. Ал жаманбы, жакшыбы, жогорку кеңеш керек. Жакшы болсо да, жаман болсо да, биз баягы биздин мындай мыйзам жолундагы бийликтин бир бутагы. Саясий оппоненттерди кооптондурган дагы бир жагдай. Азыркы чакырылыштын күн карама депутаттары бийликти бир колго топтоого жол ачып бериш ыктымал дешүүдө. Президенттик башкаруу формасын тандап алууга шарт түзүлсө, мамлекет башчыга эбегейсиз бийлик берилип, жомоктогу ажыдаарга айлануу коркунучу бар дешет. Карама каршы монстр кылбагандай механизмдерди койбосок, ал монстр болот. Ал сөзсүз монстр болот. Анткени мамлекеттик бийликтин өзүнүн артыкчылыктары бар да. Ошон үчүн биз баягы иллюстрация маселесин киргизишибиз керек. Биз атайын мамлекеттик бийликтин саясий укуктук жоопкерчилигин боюнча мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек.
Анан жанагы тегерде мамлекеттик бийлик өзүнүн убадасын аткарбаса, мыйзамдан чыгып кетсе, аларды биз кайра чакырып алышыбыз керек. Керек болса аларды сот укуктук жоопкерчиликке тартышыбыз керек. Шайлоонун адилетсиз өткөнү элдик толкундоолорго, анын аркасы менен өлкөнү чоң бурулуштарга алып келе турган өзгөрүүлөргө жол ачты. Анын шарданы менен абактан чыгып, өкмөт башчы жана президенттин милдетин аткаруучу болуп калган Садыр Жапаровдон эл өзгөрүүнү талап кылууда. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоону 10 январга белгиледи. Андан соң баш мыйзамга киргизиле турган өзгөртүүлөр коомдук талкууга чыгарылып, башкаруу түзүмү элдин тандоосуна коюлат. Баш мыйзам аркылуу мындан аркы жолду тандап алган соң гана парламенттик шайлоо өтүүгө тийиш деген пикирлер басымдуулук кылууда. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.